77 жаштагы Бүйжамал Кутлу алгачкы жолу мекенин көргөнү келди. Ал этникалык кыргыздар отурукташкан Түркиянын Ван аймагындагы 300дөн ашык түтүн жашаган чакан айылдан. Ошол жакта тоолуп өссө да кыргыз экени менен сыймыктанып, улуттук кийимдерди каада салт аздектеп, азыркыга чейин моундан моунга өткөрүп сактап келе жатат. Биринчи жол келе жатам. Мен туулгалы бери келип көргөнүм ушул. Мунун үчүн толкундалып, жүрөгүм манамдай атып кетет. Bir siler oylaboklu ki Türkiye'de bu kardını toygozuk çok memleketike cüret. Yok bir cüregimiz Kırgızistan. Kırgızistan egemenliğini alganda 2 gün iyilep sıklap cilkımızdı soyup koyumuzdu soyup törenimizi kılıp çekirip bakırıp oynayıp 3 gün 4 gün toy verdik. Көргөзмөгө аялдардын онутта калган улуттук кийимдери, зер буюмдары жана баалуу таштар коюлган. Мындан сырткары азыркы тапта көп колдонулбай калган кол өнөрчүлүктөгү эмгектери да бар. Мурда сайма менен жасалган көп буюмдарды азыр даяр сатып алып калышты дейт көргөзмөнүн катышуучулары. Азыр көп учурда бизде ушундай кыргыздын улуттук каада салтында унутулуп бараткан саймалар бар да. Бул качан колдонулчу эле, азыр дагы ушундай кыз узатуу кыргыздын салттарында бул колдонулуп жүрөбү? Бул сайма курактар унутулган. Көптөн бери машинке менен чыгарып жүргөндө эми даярны. Азыркы акыркы күндөрдө ушу курактарды каттама курак, алма курак, курактын түрү көп. Сиздин үстүңүздөгү кийип турган кийимге көңүл буралы да, бул азыркы көп учурда колдонулбай келет. Сиз муну кайсы жылдардан бери сактап келатасыз? Мисалы, могу маржан мончоктор тууралуу үстүңүздөгү кийимдин өзгөчөлүктөрүнө токтолсоңуз. Эми бул кийимдердин өзгөчөлүгүн айтсам унутулган. Мен билген жеримди эле айтам да, бирок мурда башка болуп жүргөн. Булар менин тайнемден калган. Апама калган, апамдан мага калды булар. Ушуларды мен сактап жүрөм. Дагым бар эди, олар такпай келген. Акыркы жылдары этникалык кыргыздарга өзгөчө көңүл бурулуп, аларды Ош, Нарын облустарына көчүрүп келүү иштери жүрүп, өкмөттүк деңгээлде тоолуу аймакта жашагандардан жыл сайын кабар алып, гуманитардык жардамдар көрсөтүлүп келет. Мындан сырткары, андагы жаштарды өз өлкөсүнө билимге тартуу максатында жыл сайын квота бөлүнөт. Этникалык кыргыздардын көпчүлүгү Ооганстандын, Түркиянын тоолуу аймактарында отурукташкан. Элиза Нурматова, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.